Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар. Сиздер Жамааттык медианын Эл Собол көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Эфирде мен Касиет Кубанычбек кызы алып барам. Бүгүнкү темабыз аялдардын саясаттагы орду тууралуу болмокчу. Студиябыздын коногу аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева. Бакен эже, саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Саламатсыздар. Маегибизди алгач эле ушул 2 күн мурун болуп өткөн президенттик шайлоо тууралуу баштасак. Бул президенттик шайлоонун бир катар өзгөчөлүктөрү болду. Алардын ичинде жалгыз айым талапкер Клара Соронкулова болду. Эмнеге айым талапкер ушу жалгыз гана Клара Соронкулова болду деп эсептейсиз? Айымдар өздөрүнүн мындай күч кубатын, потенциалын баалаганды билишет. Бул Клара болсо жашы жагынан дагы, билим деңгээли жагынан дагы, саясаттагы катышуусу боюнча мыйзамды билген мыкты юрист катары бул мындай өзү татыктуу адам. Көпчүлүгүбүз ошо татыктуу деп эсептейбиз. Анан ошол Клара келди да. Анан ар ким эле ошо депутаттыкка коюп өзүн уят кылганы туура эмес. Мисалы үчүн аябай күчтүү демократиялык мамлекет болгон Америкада эки эле талапкер болду. А бизде башында канча талапкер катталды. Ошол бардыгы ошо талапкерликке өзүн коердон мурда өздөрүнүн потенциалына туура баа берсе абдан туура болмок да. Мисалы үчүн көпчүлүк талапкерлер үчүн бул уят эле иш. Алдыда дагы кандай шайлоолор болот дагы? Элек жергесинде болобу, борбордон болобу? Айымдар ушундай кандай шайлоолорго даярдык көрө алышат? Бизде өзүңүздөр билесиздер, октябрь айында жогорку кеңешке шайлоо болбой калды. Шайлоо өттү, бирок деген ошол туура эмес болгондугу үчүн бул мындай шайлоо катары эсептелинбей калды. Азыр болсо, Кудай буйруса, ошол балким апрель айында болуп калабы деген болжол бар. Жогорку кеңешке шайлоо болот. Андан кийин мындай өзүнүн графиги боюнча эле айыл кеңешке массалык түрдө шайлоо болот. Бизде 2020 жылдын апрель айында дагы 25 айылдык кеңешке жана 5 шаардык кеңешке шайлоо болуш керек болчу. Ошол шайлоолор дагы ошол пандемияга байланыштуу жылып калган. Ошол шайлоолор дагы андан башка өзүнүн баягы акыркы шайлоо 2016 жыл болгонда. Анан 21 жылы боло турган дагы айыл кеңештиги, шаардык кеңештерге шайлоолор болот. Ушу негизи аялдарды саясатка даярдап келаткан инсан катары Кыргызстандагы аялдардын ушу саясаттагы ордун, ролун кандай баалайсыз? Саясатка аялдардын катышуусу керек. Бул анткени ошол аял кишилер карай турган маселелер бар, эркек кишилер карай турган маселелер бар. Деги эле бизде Кудай ошол аял эркек деп жараткандан кийин эри шаркак ошол саясатта дагы аялдын дагы эркектин да орду болуш керек. Мисалы үчүн айыл кеңештерде биз мурдунку шайлоолорду анализдесек, 2016 жылы 10% эле аялдар депутаттыкка өткөн айыл кеңештерге, жергиликтүү кеңештерге да, айыл кеңештерге анын ичинен. Ошол жерде 86 айыл кеңештерде бир дагы аял депутат жок. Эркектерден гана турган депутаттар. Анан биз салыштырсак, ошол аялдар аралашкан жерде кичине бюджет өз учурунда бекит, анча-мынча өнүгүү бар, социалдык маселелер каралат, өзгөчө ошол балдардын жанагы ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын маселелери жана жер сууларды да бөлүштүрүүдө кичине мындай калыстык болот да. Ал эми жалаң эркектер иштеген жерде талаш тартыш менен ошо бюджетти түшүнүп-түшүнбөй беките беришет, же болбосо бири-бирине эрегишип бекиттирбей кечиктирип коюшат. Жанагы жер талашып, ар түрдүү бизнестерди талашып, ушундай кичине билими жагынан мыйзамды билбей, билими жагынан билбей, өздөрүнүн депутаттык мандатын туура эмес аткарган учурлар абдан көп кездешет да. Ошон үчүн ошол даже өздөрүнүн этика, эстетика жагынан дагы ошол эркек депутаттар алып жүргөндү билишпейт.
баягы кызып алып, ичип алып, ошол депутаттардын заседаниясына бара беришет, өдө төмөн сүйлөй беришет, сөгүнүшөт. Анан ошол аялдар аралашкан жерде эркек дагы өзүн кармайт экен. Кичине мындай тазараак кийинип барат, мас болуп барбайт, сөгүнбөйт дегендейчи. Ошон үчүн аял эркектин аралашып жүргөн абдан жакшы. Ал эми аялдар көтөрө турган маселени эркек билбейт, көтөрө албайт. Анткени мисалы үчүн оорулуу балдарды же кары адамдарды аялдар баккандыктан ошолордун майда чүйдө детальдарын, ошолордун кем карыштарын баарын аялдар билгендиктен ошондой маселелерди, билим маселесин, ден соолук маселесин, бала бакча маселесин, ушундай маселелердин баардыгын аялдар көтөрүп чыгат. Ушундай маселелерге эркектер мындай тереңирээк анализ берип ошого көңүл бурушпайт. Бакен эже азыр биздин эфирди Facebook аркылуу да түз эфирден көрүп атышат. Алардын арасында комментарий калтыргандагы көрөрманыбыз бар экен. Нарын Асаналиева деген айым ийгилик эже деген өзүнүн комментарийин калтырыптыр. Урматтуу көрөрмандар, ошо биздин түз эфирге өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды да калтырсаңыздар болот. Суроолорго Бакен эже сөзсүз жооп берет деген ишеничтебиз. Бакен эже, ошо сиздер аймактарда аялдардын башын бириктирип, саясат боюнча окутуп, алар дагы депутат болооруна ишеним берип окутуп атпайсыздарбы? Ооба. Ушул окутуу идеясы качан пайда болгон? Эмне себептен мындай окутуу керек болуп чыкты да? Бул мисалы үчүн аялдарды окутуп, аялдардын деңгээлин көтөрүү, деги эле биздин калк, Кыргызстандын калкы ошол укук маселеси жагынан абдан деңгээлибиз төмөн. Айыл жергесинде, элет жергесинде өзгөчө. Анан кийинки жылдарда ошол 95-96 жылдарда жанагы аялдар чылнок ишине менен алектенишип, үй бүлө маселеси, материалдык жактан камсыздоо бардыгын колго алып, ушундай кыйын абал болгондуктан кредиттер көбөйүп дегендей. Анан ошондо аялдардын өздөрүнө мындай туура багытта билим деңгээл бериш керек болду да. Анан аял кишилердин маселеси көтөрүлбөгөндүктөн, баягы стереотиптик көз караштан аялдар депутаттыкка мындай чечим чыгаруу деңгээлине катышпагандыктан ошо аялдардын саясатка катышуусу керек экени оркоюп көрүнүп калды. Анан ошондон баштап ошол аялдарды ошо саясатка катышуусу боюнча даярдоо, баягы сунушталып, ошол боюнча долбоор жазып, бир нече аракет кылып, анан ошондон бери ошол саясатка катышуусун дайындап, анан депутат болгондон кийин дагы аялдардын ошо потенциалын көтөрүү боюнча иштерди жүргүзүп келе жатабыз. Негизи бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагы боюнча жалпы аялдар ошо саясатка өздөрүнүн кызыкчылыктары барбы? Канчалык деңгээлде деп алай аласыз? Кызыкчылыктары бар. Көбүнчөсү аялдар ошол саясатка келүүдө тоскоолдуктар көп да. Анан кээ бир тоскоолдуктардан аялдар ошол мындай катышпай эле коеюнчу деп отуруп калат да. Анан биздин ошол окууларга катышкандан кийин алар айтышат, чын эле менин деңгээлим бар экен, менин мүмкүнчүлүгүм бар, мен ушуну жылдырсам болот. Жок дегенде өзүм болбосо дагы айылдагы жаш кыз келиндерди көтөрүүгө дайындашым керек экен деген айымдар бизде көп эле. Сиз жогоруда да айтып кетпесизби, баягы эркектер туя албаган, сезе албаган маселелерди аялдар сезип ошону көтөрүп чыгышат депчи. Анан коомдо да бизде ар кандай стереотиптик көрүнүштөр бар. Ошолор менен кантип күрөшсөк болот? Ооба, бизде стереотиптик көз караштар абдан көп. Мисалы үчүн ошо аялдар депутаттыкка барайын десе эле, эң биринчи үй бүлөсү, кайненеси, күйөөсү чыгышы мүмкүн, кээ бир балдары да чыгышы мүмкүн. Андан тышкары баягы келин бала деп келинди колдошпойт коомчулук. Бизде Кыргызстан деген баягы общинный болуп, же болбосо урук тууганчылык менен топтошуп жашаган калкпыз. Анан сөзсүз бул келинден көрө эркек балабыз өтүп кетсин деген ошондой ар түрдүү тоскоолдуктар бар. Андан башка каражат маселесинен дагы тоскоолдуктар бар. Тиги айыл өкмөт тарабынан дагы тоскоолдуктар бар. Мисалы үчүн ал өзүнүн кишисин сунуштап, өзүнүн кишиси үчүн чуркатат. Анан программасы начар болуп калышы да мүмкүн. Атандыштык күчтүү болуп калышы мүмкүн. Ал эми кийинки учурда азыр деген айыл кеңешке депутаттыкка баруу абдан кызыктар адамдар көп. Анткени айыл өкмөт башчысын шайлайт, бюджетти бекитет. Ошого
кызыктар болушуп атаандаштык күчтүү да, анан ушундай учурда дагы ушул аялдарга карата коркутуу, үркүтүү, жанагы телефон менен эле СМС, WhatsApp аркылуу коркутуулар дагы көп. Өзүңдүн ордуңду бил, сен казандан башканы түшүнбөйсүң деген ар түрдүү сөздөрдү алышат. Анан конечно билим деңгээли начарыраак болсо мен өзүнө ишенбөөчүлүк дагы болуп калат. Ушундай тоскоолдуктар бар да. Эми бул тоскоолдуктарды жеңүү үчүн жанагындай биздин ошо окутууларды окуп, ошо мыйзамды жакшы билиш керек. Анан мыйзам менен жанагы өзүн дайындап, элдин астында туура программасы менен чыгып сүйлөп турса, өзүнө команда түзсө, бул ушул нерселерди билиш керек да, баруунун эрежелерин билиш керек, саясатка баруунун. Барса, конечно, бул тоскоолдуктарды жеңет. Анан үй бүлөсүндө деле биз ошо окутуу учурда ошол балдары менен тил табышуу, кайненесине, күйөөсүнө туура түшүндүрүүнү дагы айтабыз. Мисалы үчүн жана Саруда болду го, ошо 30% квота боюнча эң биринчи шайлоо ошол Саруда болду. Ошол жерде 67деги эже бар. Анан ошол эженин дагы балдарына баягы айылдаштар айтыптыр да, апаң сенин балдарыңды карап эле үйдө отура бербейби, эмне кылат карганда депутаттыкка барып деп айткан экен. Анан баласы туура жооп бериптир. Апам өзү билет. Апам өзү иштейм десе иштейт. Элге пайдасы бар экенин түшүнүп атат. Ошон үчүн апам бара берсин. Менин балдарым ансыз деле багылат деп койгон экен да. Мына ушундай күйөө тарабынан дагы ушундай элге туура жоопту айтып койсо, эл басылат, эл түшүнөт. Бирок азыркы учурда биз көп айыл кыдырабыз да, Кыргызстандын булуң бурчуна кыдырабыз. Анан ошондо бир топ эле карыя адамдар айтат да, ошондой келесой адамдардан, билимсиздерден көрө биз ошол аялдар келсин. Аялдар коррупцияга азыраак малынат экен. Аялдар алдардын карап иштейт экен. Аялдар бир топ маселени чечет экен. Ошон үчүн аялдар баштаган ишин аягына чыгат экен. Ошол жагынан эркектер аксайт окшойт да. Ошентип карыя адамдар өздөрү ошо аялдар барсын деп колдоп калышты. Сарудагы окуя боюнча айтып кеттиңиз. Ошол окуя Жумура журттун эсинде бир өзгөчө окуя менен эсте калды. Ошол жерде эркектер баягы экс-президент Сооронбай Жээнбековго кат жолдошподубу? Жогорку кеңешке, анан президентке, ооба. Эки жакка тең жөнөтүптүр. Бул окуядан кандай сабак алышыбыз керек жалпы? Биринчи ошол мен мыйзам болгону 20-августта эле ошол президент тарабынан кол коюлду да, ошол ишке ашсын депчи. Анан сайтка чыгып, мындай элге маалымат жете электе эле шайлоо 22-сентябрда болуп калды да. Бир айдын ичинде биз дагы ошол эл менен иштешкенге жетишпей калдык. Анан ошол эл эркектер ошол мыйзам жөнүндө жакшы түшүнүгү жоктон ушундай кат жолдоп калышты. Тиги биздин эркектик намысыбызды, эркектик укугубузду тебелеп атасыңар ушу мыйзам менен. Бул мыйзам туура эмес, мыйзам деп жазышкан. Анан мындан жанагы шайлоо болуп аткан учурда ошо анча-мынча граждандык коомдун өкүлдөрү барып түшүндүрүү иштерин ошо шайлоо учурунда жүргүзүштү да. Эркектер да келсин, аялдар да келсин, болгону 30% гана, мандаттардын 30% гана аялдар үчүн калтырылат деп ошол эме кылганда, ошол талапкер болуп аткан эркектердин дагы туура түшүнүгү менен кабыл алгандар болду. Бирок сиз айткандай башка айылдын эркектери үчүн бул сабак болду. Анткени бул кат жолдоо менен булар өздөрүнүн мыйзам жагынан билимсиздигин көрсөтүп коюшту да. Азыр бизге Фейсбукта бир комментарий келди. Аял киши үйдө күйөөсүн, бала чакасын багып, үйдө эле отурганы оң деген. Негизи мындай түшүнүктө жашаган аялдар дагы жок эмес. Аларды массалык түрдө көп эле деп айта алабыз. Негизи ушундай ойлор аялдарды канчалык деңгээлде аксатат? Жакшы эле аксатат бул мындай ойлорчу. Бизде мисалы үчүн эгерде аялдар аралашпаса, ошол бала бакча маселеси көтөрүлбөй калат экен. Айылда деген бала бакчага муктаж болгон айылдар абдан көп. Келиндер эгерде ошо бала бакча болсо, балдарын ошол жерге берип, аялдар дагы өздөрүнүн үчүн кичине бизнес ачышып, мындай өзүнүн ден соолугуна камкор көргөнгө убакыт табат эле, бизнес ачып иштеп калышат эле.
бул бизнеси болсо үй бүлөнүн материалдык жактан камсыз кылат эле, ошондой көп маселелери бар да мунунчу. Анан бир эле ошол өзүнүн балдарынан тамак ашын жасап эле үйдө отура берүү менен чектелип калса, биз качан өнүгөбүз? Азыр бүт дүйнө жүзү боюнча коомчулук кандай өнүгүп атат, кандай технологиялар чыгып атат. Сиздер жанагы азыр болсо мурда бир 7-8 жыл мурда жөнөкөй телефон Nokia көтөрүп жүрсөңүздөр, азыр сензорный Samsung көтөрөсүздөр, ошонун бардыгына тең кандайдыр бир түшүнүк, билим керек да. Дүйнө жүзү боюнча андан мыкты өнүгүүлөр болуп атат. Анан биздин Кыргызстан ошо дүйнөдөгү өнүгүүдөн артта калбашыбыз керек. Ошон үчүн аялдар дагы, эркектер дагы, балдар дагы бардыгы билимдүү болуш керек. Бакенеже дагы окутуулар боюнча дагы сурагым келип атат да. Мисалы, себеби дегенде аймактар боюнча жалпы бул окутуу боюнча маалыматы жок болуп калышы мүмкүн. Кантип окууга катыша алышат, кандай нерселерди үйрөнө алышат, дагы толуктап кетсеңиз. Биз эгерде Кудай буйруп ушул жылы дагы ошо пландап атабыз, ушул айыл кеңешине талапкер болуучу айымдарды дайындайбыз. Ошону жергиликтүү активисттер бар, жанагы аялдар комитеттери бар, ошолор аркылуу же болбосо ошол жергиликтүү граждандык коомдун өкүлдөрү бар болсо ошолор аркылуу жанагы конкурс кылышыбыз дагы мүмкүн. Же болбосо мурунку депутаттар, иштеп аткан депутаттар болсо өздөрү дагы ошол жаштарды дайындоо максатында аялдардын ошо резюмелерин, сунуштарын беришет да. Анан биз болсо ошол группа, ошол мисалы үчүн таза болбоду дегенде, областта жок дегенде бир окутуу болот. Ошондо ошол бүт айылдан депутаттыкка талапкерлерди алабыз. Эгерде жетишпесе, биз өзүбүз ошол айыл өкмөт башчысына чыгып сүйлөшүп, ал киши өзүнүн дагы сунуштарын айтат да, мына бул бизде мындай кызматкерлер бар, мектепте кызматкерлер бар, же болбосо активисттер бар, ошолор бар, окугула, депутаттыкка баргыла деп айтышат да. Анткени ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын дагы ошо аялдардын потенциалын көтөрүү боюнча милдеттемелери бар. Түшүнүктүү. Ошо 2019 жылдын октябрь айында статистикалык маалыматка таянсак, Кыргызстан боюнча жергиликтүү кеңештерде 89% эркек, 11% аял болуптур да. Бул жана 30% квота киргенге чейин. 30% квота киргенден кийин бул пайыздык көрсөткүчтөр бир аз өзгөрсө керек. Өзгөрөт, өзгөрөт. Анткени ошол мандаттардын 30% аялдар үчүн резервке калтыруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жөнүндө мыйзамга кирбедиби? Бул 59 берене, 59/1 беренеси, анан 62 беренени карасаңыздар, ошол беренеге таянып туруп, сиздер азыр ошол мыйзам турса деле тоскоолдуктар боло берет. Мен аялдарга кайрылуу катары айтайынчы. Бирок ошого карабастан сиздер ошол мыйзамды карап туруп, өзүңүздөрдүн талапкериңиздерди коюңуздар. Эгерде 11 мандаттуу округ болсо, жок дегенде 4 аял депутаттыкка. Мындайда ошол мыйзам боюнча эгерде бир нече аял койгон болсо, ошолордун эң көп добуш алгандары өтөт да. Анан эгерде ошол округ боюнча бөлүнөт да. Бир округ боюнча мисалы үчүн 3 мандат болсо, ошонун бирөөсү аял болуш керек да, жок дегендечи. Анан ошол жерде бир эле аял койсо, ал автоматтан өтөт. Бир эле добуш алса дагы автоматтан өтөт да. Ошон үчүн аялдар үчүн бул жакшы атайын чара, спецмера деп коет орусча. Бул мыйзам боюнча кабыл алынган. Ошол 30% квота сиздерге мүмкүнчүлүк берип аткандан кийин колдонуп, депутаттыкка барып, өзүңүздөрдүн айылдын, коомчулуктун өнүгүшү үчүн салымыңыздарды кошуңуздар. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, баягы аялдар өзгөчө темаларга кайрылышат, саламаттыкты сактоо деген сыяктуучу. Бирок андан башка дагы аялдар көтөргөн темалар барбы? Себеби дегенде эркек депутаттар айтып калышат да, баягы аялдар саламаттыкты сактоо жагын менен эле, билим берүү жагын эле карай беришет экен, башка нерселерге алардын потенциалы жетпей калат деген дагы ойлор айтылып келет да. Жок, бул туура эмес да. Бул аялдар абдан мыкты маселелерди көтөрүшөт. Мисалы үчүн Түп районундагы Арал айыл өкмөтүндө ошол айыл кеңешинин төрайымы
Амаспаева Насипгүл деген келин бар. Ошол келин мурда алынган ошол Ысык көлдүн өнүктүрүү фондусунан 4 миллион сомго алынган жанагы трансформаторбу мындай суу чыгаруучу насос, электронасосту ошол жанагы альтернативдик сукат маселесин чечүү боюнча ошону орнотуу керек болчу да, аны алып туруп анан айыл өкмөтү орнотпой жүргөн. Ошол маселени көтөрүп чыгып, ошол айым ошону менен канча 2-3 жыл ошол каршылашып жүрүп араң жеңди ошонучу. Ошол жогорку кеңешке чейин ошол маселе коюлду. Андан кийин көп жылдан бери Союздан бери оңдолбой турган сынган көпүрөнү ошол изилдеп жүрүп көрсө, биздин жанагы транспорт министрлигинин балансында экен ошол көпүрөчү. Ошону оңдотуу боюнча акча бөлдүртүп, ошону оңдотуп, азыр эл дагы чөп ташыйт, мал өтөт, абдан жакшы мындай иш болду да. Жол маселесин да аялдар чечет, суу маселесин, жанагы элге таза сууну киргизүүнү дагы аялдар чечет. Бул жөн гана билим анан баягы эмес, анан көпчүлүк айыл өкмөттөрдө бюджет комитетинин жетекчиси аял. Жергиликтүү кеңеште комитет менен да, социалдык комитет, бюджет комитети жана башка да, чарба комитети дегенде ошондо бюджет комитетинин көбүнчөсү аялдар жетектейт. Жамааттык медианын жергиликтүү журналисттер буга чейин гендер теңчилиги уктурууларын жасап келген. Ага сиз эксперт катарында өз оюңузду, пикириңизди билдирип келчүсүз. Анан ошо журналисттерге берген журналисттер кылган сурамжылоонун жыйынтыгында бир мындай ойлор айтылганда, кайсы бир айыл өкмөтүндө эркек депутат айтты, аялдар келсе жакшы болот эле, бирок биздин айылда ушундай демилгелүү аялдар болбой жатат депчи. Бүгүнкү уктуруубуздун алкагында сиз ошо аялдарга кандай кеңеш берет элеңиз депутат болуу үчүн? Урматтуу айымдар, Кыргызстандын айымдары, сиздерди колдоо боюнча бизде мыйзамдык база абдан жакшы бар. Ошо мисалы үчүн 2008 жылы аялдар менен эркектердин бирдей укуктуулугу, бирдей мүмкүнчүлүгүнүн мамлекеттик кепилдиги деген мыйзам бар. Конституцияда 16-беренин 2-4 бөлүктөрүндө бар. Жанагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзам бар. Ошонун баардыгында тең ошол бизде гендердик маселе коюлганда, же болбосо аялдарды колдоо маселеси коюлган. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, өзүңүздөрдүн ошол жогоруда айткандай коомчулугуңуздар өнүксө десеңиздер, балдарыңыздар үчүн жакшы шарттар түзүлсө десеңиздер, өзүңүздөрдүн айылдын бюджети тескери туура эмес колдонуп кетпесин десеңиздер, ошо контролдук кылып өзүңүздөр ошол мындай активдүүлүгүңүздөрдү көтөрүп, баардык коомдук иштерге катышыңыздар. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн айылдын өнүгүүсүнө салымыңыздарды кошпосоңуздар, сырттан башка бирөө келип сиздер үчүн жасап бербейт. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кантип катышам десеңиздер, мына биздин уюмдарга кайрылыңыздар, биздин окутууларга келиңиздер. Биздин эле уюм эмес, абдан көп ошол жанагы граждандык коомдун өкүлдөрү ошо аялдардын ошол укук маселесин боюнча иштешет. Ошолорго кайрылыңыздар. Ушул шайлоодон кийин баягы президенттик башкаруу же парламенттик башкаруу болуп ушундай бир буга чейин кабыл алынган мыйзамдардагы кээ бирөө жарабай калабы, ишке ашпай калабы деген суроолор жаралып калды да. Бул башкаруу системасынын өзгөрүшү буга чейинки гендер теңчилик боюнча кабыл алынган мыйзамдарга канчалык таасир тийгизет? Бизде ошол коркунуч бар. Бир аз мурда эле жанагы конституциялык кеңешме деп түзүлгөн бир топ иштеп атпадыбы? Бирок ошол конституциялык кеңешменин өзү эле мыйзамсыз түзүлгөнүчү. Анан ошол жерде бир топ ошол аялдар үчүн жаңы эле кабыл алынган ошо 30% квотабызга деле атайын чараларга дагы мындай коркунуч туудурду да. Анан биз ошол конституциялык кеңешменин иштөөсүн мындай көзөмөлдөп турдук. Кайрылууларды жасадык, акцияга да чыктык, радио, телевидение боюнча дагы ошо кайрылууларыбызды, өзүбүздүн пикирлерибизди айтып турдук да. Биз
эми коркунуч чындыгында бар. Биз ошол мыйзамдарды болсо 7-8 жыл чуркап жүрүп анан кабыл алдырганбыз. Депутаттар менен 7-8 жыл иштешип жүрүп, бир созувтан экинчи созувка өтүп иштеп жүрдүк да. Анан биз эми аракет кылабыз ошол аялдар үчүн кабыл алынган атайын чаралар, ошо гендердик саясат, ошо мамлекеттин гендердик саясаты артта калбаса экен депчи. Гендердик саясаттын иштеши боюнча, аялдардын чечим чыгаруу деңгээлин боюнча биз Казакстандан, даже мисалы үчүн дүйнө жүзү боюнча алсак, мусулман мамлекеттер, мисалы үчүн Афганистан 53-орунда турат. Биз 98-ci орунда турабыз. Ошо аялдардын жан чечим чыгаруу деңгээлине келиши боюнча. Казакстан 57-ci орунда турат. Пакистан, Араб Эмираттары, ошол мусулман мамлекеттер дагы ошол гендердик саясатты абдан жакшы алдыга жылдырышат да. Ошолордун баардыгы бизден алдыда. Бир топ эле алдыда турушат да. Ошон үчүн өнүгөбүз десек, биз ошол эри шаркак болуп өнүксөк, бири-бирибиздин кемчилигибизди толуктап турсак, мен айтпайм эркектер аялдарсыз эчтемке кыла албайт деп. Бирок ошол эри шаркак болуп турсак жакшы болот эле. Даже айылдагы ошол аксакалдар, соттор айтып атпайбы, биздин курамыбызга аялдарды киргизгиле. Анткени келиндер бизге келип өзүнүн маселесин айта албайт. Анан жок дегенде биздин жанагы иш кагаздарыбызды тартипке келтирген бул аялдар болот экен. Аялдар бар жерде, аялдар менен эркектер ошо бири-биринин астында өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүш үчүн дагы мындай аракет кылышып, ошон үчүн алдыга өнүгүп турушат да. Аял грамотный, билимдүү болсо, эркек да грамотный болгусу келет, ал окуйт мыйзамдычы. Ошон үчүн эри шаркак болуп иштегенин биз мындай колдойбуз. Ошо шайлоодон кийин жогорку кеңештин депутаттарында дагы өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деген божомолдор айтылып атат да. Бул жогорку кеңештин депутаттарына көпчүлүк учурда аялдар шайланбай калышы мүмкүндүгү айтылып атат. Эмне себептен мындай сөздөр жаралып атат? Бизде мурда жана парламенттик түзүлүш деп, ошол парламенттик түзүлүш деп атадык, бирок деген парламенттик түзүлүш иштебей калды да. Бизде ошо парламенттик түзүлүштө болсок деле президенттик башкаруу болуп атты да. Эми ал эми депутаттар өздөрү болсо ошол туура эмес мындай эрежелерди, процедураларды киргизип, ошону менен бизде парламенттик түзүлүш 100% туура эмес иштеди да. Болгон жок. Мындайча айтканда, парламенттик түзүлүш болгон жок. Бул эмеде бизде мыйзамдарыбыз сакталып калса, бизде жогорку кеңештин курамында да 30% квота бар. Анткени жанагы ошол тизмени, партиянын ичинде тизмени түзгөндө ар бир 4-үнчү списокто башка жыныстын өкүлү болуш керек да. Мисалы үчүн 3 эркек, 1 аял, жоксо 3 аял, 1 эркек да. Ал эми шаардык кеңештерге болсо 2 эркектен кийин аял болуп ошондой түзүлүп атат да. Ал эми көп эле мамлекеттерде биз 30% араң сурасак 50% менен паритет түзүлгөн мамлекеттер бар. Ошол жерде карасаңыздар, мисалы үчүн 44-45% аялдар келишет. Анан ошол жерде баардыгында коррупция жок, уруу кескин жок, жанагы эме кылмыштуулук аз, ошондой жакшы өнүккөн мамлекеттер, экономикалык жактан өнүккөн мамлекеттер. Бизде ошол аялдарды кемсинтүү менен бул айнек шып деп коет да, ошо аялдардын ошол момундай билимдүүлүгүнө, кесипкөйлүгүнө карабай туруп, аялдарды мындай кысым көрсөтүп, ошол чечим чыгаруу деңгээлине келтирбей коюу, мындай көрүнбөгөн, көзгө көрүнбөгөн ушундай тоскоолдуктар бар да. Ошондой тоскоолдук биздин мамлекетте көп. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу бизде абдан эле өнүккөн. Азыр биздин Facebook баракчабызга бүгүн суроолор эмес, комментарийлер келип атат. Окутууларга дагы биз да кошулабыз деп Гүлбахор Абдурахманова деген айым жазган экен. Балким ошо сиздердин саясий сабаттуулук боюнча окутууларыңызга кызыгып жаткандар деген ойдо калдык. Бакен эже, бүгүнкү студиябызда саясий сабаттуулук боюнча, аялдардын саясатка аттануусу боюнча, катышуусу боюнча, сиздердин окутуулар боюнча сөз кылдык.
Урматтуу көрөрмандар, студиябыздын коногу Аялдарды коргоо борборунун колдоо борборунун коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева болду. Биздин каналдагы биздин эфирлерди дагы YouTube каналыбыздан Жамааттык медиа деп көрө аласыздар. Саламатта болуңуздар.